Кыргызстан 3-рет эл аралык билим сапатын баалаган PISA 2025 программасына катышты. Бул сынак ушул жылдын 1-апрелден 10-майга чейин жүргүзүлүп, ага өлкө боюнча 195тен ашуун билим берүү уюмдарынан 15 жаштагы 7000 окуучу катышты. PISA изилдөөсүнө окуу, математикалык, табигый илимдер, каржылык жана маалыматтык техникалык сабаттуулук боюнча бааланат. PISA изилдөөсүнө экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму тарабынан өткөрүлдү. Мында окуучунун билимди жаттап алуу эмес, аны реалдуу жашоодо колдонуу жөндөмү текшерилет. Бул изилдөө алгач 2000-жылы өткөрүлүп, ага 32 мамлекет катышкан. Ар бир раундга 50дөн 70ке чейин мамлекет катышат. Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун маалыматына ылайык, быйыл 2025-жылы 100 мамлекеттин билим берүү уюмдары катышкан. Кыргызстан буга чейин 2006 жана 2018-жылдары катышкан. Эми 3-жолу катышуу менен өлкө билим берүү системасынын өнүгүүсүн салыштырып, кайсы багытта өзгөрүү керектигин аныктай алат.